Эми, урматтуу депутаттар, мен таң қалам, ошо каршы берген депутаттарга таң қалам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды бүктөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырды. Мына кыргыз элинин пайдасы дейбиз. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган титиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетип. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Эми, мындайда, урматтуу депутаттар, чындыктай ачуу болот. Угуптуктар, окула. Урматтуу депутаттар, тана 5, saat 4'ten 15 minut önce tam. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар, 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоев менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилди. Эгерде экспертизага баргыңыз келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен тиги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даяр. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз кабыл алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулағыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар, мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Күзүндө боло турган шайлоо эң негизги биздин маселе.
Ошого даярданып калышыбыз керек. Жаш балдардан команданы түзүшүбүз керек, дагы эл керегин көрсөтүп, элдин ишенимин алып беришибиз керек. Мына чек-араны деген чечем десең, сен өзүң чек-арага келишиң керек анда. Кел, кошул кула. Сени чек-аранын башчысы кылып дайындап коелу. Анан барып тажиктер менен өзүң сүйлөшөсүң. Өзүң атышасың. Атышмай чечилбейт, атышмай чечилбейт. Бизде башкаруу мыйзамы ошондой. Мен түшүнүп турам, мыйзам иштебейт бизде. Башкаруу мыйзам иштебейт бизде. Мен айтып коеюн. Президент деген силер антип такалабагыла. Мен такалаган жокмун. Бул ошондой болуп атпайбы? Анда кимди бул? Эгерде ошондой сен туура түшүнүшүң керек. Мен түшүнүп турам баарын. Атамбаев качан калмалды? Атамбаев камалды. Качан? Келгенден кийин камалды. Ошондо. Ошо анан Түшүнүп атасың да. түшүнүп атам. Бийлик учурунда дагы азыр өзгөрүүлөр болуп атат. Силер деген түшүнөсүңөр да. Эмне болуп атат бизде? Реформаны жасаганга бул парламенттин шайы келбей атат. Анткени бул парламент Атамбаевдин парламенти. Реалдуу түрдө азыр реформаларды жасаш үчүн президент азыркы Жээнбеков өзүнүн парламентин шайлап келиш керек. 7-чи кабат дегенде сиз эмне түшүнөсүз? 7-чи кабат. Азыр 7-чи кабатта деген жогорку кеңештин төрагасы отурат, капталында президент отурат. Жапаров, Акылбек Күйсөнбеков Жапаров. Мен жакшы байкем болот да. Өзүбүз убактыбыз болсо 5-6 саатта сөзгөнгө даярбыз да. Мындайчы жакшы көрүшөбүз. Акылбек киши өзү. Он не вор, я его очень хорошо знаю. Он не вор. Карапайым караңгы элде. Карапайым караңгы элде. Манас деген күч бербейт, дем бербейт бул деген. Эч жерде тааныбайт Манасты. Койгулачы ушу таң алдым. Карапайым караңгы элде. Ал Манас деген тарыхта болгон эмес.